8-май күнү Баткен районунун Көкташ айылы менен Тажикстандын Исфара районунун Кумазор айыл тургундарынын ортосунда чыр чыгып, кайым айтышуу таш ыргытууга айланып, кийинчерээк октотулган окуядан Абдырайым Мажитовдун уулунун 4 жылдап курулушу аяктаган үйү күйүп күлгө айланган. Ал окуялар Абдырайым Аксакалдын эмдигинче эсинен кете элек. Кырдаал курчугандыктан ал үй жайын таштап, коопсуз жайга чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Koylarda yam südürep çıktı bu baldar, rahmat şu baldarga sihirli jetelep var, o komşulardı kamerler. Şümen özüden o Köktaş'ta var jattık. Saat kesek üy, saramcal, eş böyle kavat. Baldardın dokumenti vardı, dokumentleri yam küyüptü. An şu balama ittey tırışıp, 150.000 pulum barada şuğa piçik koşmalap, erte tağdan padalar kese, satıp bitti. Maşını alıp vereyim dedim maksatım var edi. O plan küyüptü. Bir aydan ашык убакытта мамлекеттин жана элдин колдоосу менен Мажитовдорго жаңы үй тургузулду. Башпанексиз калган үй бүлөгө боорукер адамдар жана бир катар коомдук уюмдар да акчалай жардам берген. Töşek ap geldi, onu sap geldi, bunu çelek ap geldi, onu selbest ap geldi. Hani şimdi bir kural emsal cayga geldi da yani. Rahmat şol Rusya'daki baldaram, rahmat şu baldargayam, bizge jardamdaşı pul yönetti. Rahmat şu baldargılarım ömürler uzun olsun. Hani şu divanım, hükümet 100.000, 1 milyon pul para aldık dedi. Hani o da şunun pulu menen şu kitap olup jatat. Үй менен кошо үй бүлө мүчөлөрүнүн документтери, кийим-кечеси, буюмдары жана чогултуп жүргөн акча каражаттары да өрттөнүп кеткен. Эми үй ээлери күйүп кеткен документтерин кайра ордуна кое албай убара тартууда. Анткени бул үй бүлө 1990-жылдары Тажикстандан көчүп чыккан. Паспорттарын калыбына келтирүү үчүн коңшу өлкөдөн туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн түп нускасын алышы керек болот. Астан өтөткенге мен кече 3-4 gün oldu. Hakimge bardım, ben aytdım, bizdin dokumenti qanday bolat desem, men Tayistandın nemesimen süйлөшөйүнчү деп атат. Şottun hakimi менен süйлөшөйүнчү, agerde жолу болсо тула берер. Анан agerde болсо анан жогорку немеге жазып туруп, Tayist биз немеге деди премьер-министрге айтабыз, олар Tayistan премьер-министр менен süйлөшүп тула берер деп атат. Эми шолорго үмүт кылып турам, шолорду ойлоп турам, билбейм. Чек арага чектеш жашаган тургундар үй тургузулганы менен маселе ошо ойдон калып жатканын негиз кылып, чек ара чечилсе деп үмүт артат. Кыргызстан менен Тажикстан жалпысынан 970 чакырым чектешип турса, анын 520 чакырымы эми гана эки тараптуу такталган. Мунарбек Жоргомов, Исмат Ибрагимов, 5-канал, Баткен облусу.